Assalamu alaikum, hurmattуу YouTube sүйүүчүлөрү, Desin TV kanalынын катталуучулары, сиздер менен мен Бакыт Сулайман. Урматтуу достор, бүгүн мен сиздер менен Беларусь Республикасында, Беларусь өлкөсүндө эмне болуп жатат, шайлоонун жыйынтыктары жана элдик толкундоолор тууралуу, ушул элдик толкундоолордун араб жазы сыяктуу башка өлкөлөргө таасири болушу мүмкүнбү? Булардын ушундай толкундоолору башка кошуна республикаларда дагы күтүлүшү мүмкүнбү? Ушулар жөнүндөгү мен өз оюмду билдирүүнү чечтим. Анда эмесе мени менен болуңуздар достор. Мына 9 август күнү болгон шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон Беларусь эли ушул бүгүн мына 2 күн болуп калды. Абдан бийликтерге каршылык акцияларын өткөрүшүп, Беларусь мамлекетинде абдан азыр коогалуу тополоң болуп турган чагы, бүт интернеттерди алар жабышкан. Бирок ошентсе дагы IT инженерлери, башкалары ушул азыркы расмий бийлик Лукашенкого каршы тургандыктан ошолор ар кандай кыйгап өтүү жолдору менен интернетти дагы чыгарышып, ошол жерлерде эмне болуп жаткандыктарын көрүп жатабыз достор. Ошол Дож деген каналдан көрсөтүп жатышат. Чехияда алардын башкы кеңсеси бар экен. Дождон көрсөтүп, абдан эле абал оор да. Мен ойлогом, мисалы үчүн кече эми ушундай баягы бизде деле кээде тополоңдор болуп, бир күндө бүтчү эле ошондой бүтсө керек деп. Бирок бүгүн көрсөңүздөр достор, бүгүн дагы абдан адамдар каршылык көрсөтүп жатышат. Булардын максаты, булардын койгон талабы честные выборы без Лукашенко. Лукашенкосуз мындай адилет шайлоо. Лукашенко катышпаш керек экен кийинки шайлоодо. Жана саясий туткундардын баардыгын бошотуу талабы. Ушул эки талап менен азыр элдер абдан чыгып жатышат. Ушул кийинки шайлоону Лукашенкосу жок өткөрүү жана бүт Лукашенконун ушул башкаруу мезгилинде 30 жылга жакын көптөгөн саясий ушундай каршылаштарын камап койгон экен. Ошолордун баардыгын чыгарасын деп жатышат да. Ал эми бул нерселердин биздин өлкө сыяктуу ушундай карап турган мурдакы союзда чогуу жашаганбызда эми бул өлкөлөр менен ушундай биздикилер сыяктуу өлкөлөргө кандай таасири болушу мүмкүн? Албетте биздин мисалы үчүн расмий чоңдорубузга, ушул бийликтегилерге кошуналардагы ызы чуу тополоңдун эч кандай кереги жок да. Себеби дегенде адамдар бардыгы көрүп турат, угуп турат. Ошондой нерселер бизде дагы болуп кетиши мүмкүн. Мына бизде деле 4 октябрда шайлоо болот деген мыйзам бар. Ошол шайлоону өткөрөбүз деп турабыз. Бул шайлоонун жыйынтыктары кандай болот? Эгерде мамлекет мурдакыдай ыкмалар менен шайлоону өткөрсө, жыйынтыгы кандай боло тургандыктарына мына даяр үлгү, даяр көрүнө турган нерсе болуп турат да достор. Эми мен баягындай абдан билимдүү, терең анализ жүргүзгөн саясий серепчи эмесмин. Ошондуктан көп нерселерге балким туура эмес баа берип калышым мүмкүн. Көп нерселерди өз сөзүм менен жеткизе албай жатышым мүмкүн. Бирок дагы менин жеке оюмда достор, ушул адамдардын ошол кошуналардагы болуп жаткан ызы чууну көрүп тургандыктары албетте биздин бийликтегилер үчүн аябай эле мындай жагымсыз көрүнүш болуш керек. Анткени бул нерседен таалим тарбия алган биздин адамдар кийинки ушул шайлоодон кийин боло турган нерселерде ушундай бизде дагы каршылык чыгуулар күтүп турушу мүмкүн да. Анткени мен жеке оюмда бул шайлоодо деле мурдакылар сыяктуу көз боемочулук, административдик ресурсту колдонуу, ушундай нерселердин баардыгы болушу күтүлөт. Добуш сатып алуу, ошондой эле нааразылануу. Мына азыр мисалы үчүн Россия, ушул чет өлкөдө жүргөн Россиядагыларга айрыкча
ушул биометрикалык каттоодон өтүү, жана башка консулдук каттоого туруу деген сыяктуу абдан бир татаалданышкан механизмдерде. Эми мындай караганда бекерчи болсоң бул жакта татаалдык деле жок, а бирок бул жерде ар бир күнүбүз, мисалы үчүн шайлоого бара турган күн, ага чейин катталуудан өтүп келе турган күн жумуш иштеген адамдар үчүн абдан кыйын да бул жакта. Ошондой барып убактысынан чоңдордон жооп сурап, алар биздин шайлоо аларды кызыктырбайт. Ал ар кимдин өзүнүн мамлекетинин иши, ар кимдин өзүнүн жеке мекенчилдик касиетине жараша болот да. Анан ар бир начальник эле, ар бир башкарма ошол өзүнүн кол алдындагы адамдарга жооп берип, барып келе кал деп машинасын даярдап турбайт. Ошондуктан бул жерде абдан мындай мигранттардын арасында дагы нааразы болуу күтүлүп турат да. Бизге достор ушундай нааразы болбош үчүн оңойлотулган, мындай оора кылбай турган бир шарттарды түзүп бериш керек да. Мына азыр деле бийликтегилер туура чечим чыгарып, туура кадамдарга барышса болушат. Али дагы убакыт бар. Бул дагы ушул биздин чоңдорго шайлоо комиссиясынын кулагына күмүш сырга болуш керек да. Андан кийинки айта турган нерсе, мына азыр мен бүгүн Аркадий Дубновдун бир мындай баасын бердим. Бул Беларусь элдери орус эли менен абдан жакын. Бул Белоруссия менен Россиянын экөөнүн ортосунда союздук деген дагы келишим бар. Булар союздук өлкө болуп саналышат. Эч кандай келгенде документи жок. Бирине бири ушунчалык абдан жакын эл да. Армиясы жакын, башкасы жакын, көптөгөн. Булар акыркы кездери ушул акча биримдигин дагы ортодо чогуу кылабыз дегендей бир план максаттары болгон да. Ал эми дейт азыркы мына Аркадий Дубнов айтып атат. Бир ушул эгемендик алгандан берки келген жаштар ал союздагы нерсени эңсебейт. Биздей болуп дейт, ушул союздук биригүүнү булар эңсешпейт. Эркин Беларусь калкын каалашат деп атат да. Мына ошондой достор, бул жерде айта кетчү эң негизги фактор биздин чоңдордун башкаруу ыкмалары, баягы эле эски тактика, административдик ресурсту колдонуу, ошол жака түшкөн маалыматтарды будамайлап, буйдамалап, баягындай башкача өзгөртүп, ушинтип эле бийликти кармап калуу да. Ал эми прогресс, өнүгүү абдан алдыга кетип калды. Азыр цифранын кылымы болуп калды. Баягындай тупой, түшүнүксүз, көзү көр, эчтекени көрбөгөн адамдар жок. Адамдар мал сыяктуу бияка айдаса бияка кеткен, бияка айдаса бияка кеткен. Азыркы адамдар абдан билимдүү, жаштар айрыкча. Бардык нерсени ушул интернеттен көрүп, түшүнүп, бирине бири таалим алып, сүйлөшүп, ушинтип турушат. Мурдакы союздун кезинен калган эски партократтык башкаруудан башка жаңы ыкмаларды түшүнбөгөн жетекчилер үчүн бул ошолордун колдонуп жаткан усул, методикалары элди башкаруудагы азыркы жаштарга эч кандай таасир эте албайт. Мына Белоруссияны көрүп жатасыздар, Россиядан деле Хабаровскийде болуп жатат. Жаштар азыркы кезде жаштар абдан активдүү. Анткени жаштар каалабайт кандайдыр бир тупой, билимсиз адамдардын келип алып башкарып отургандыктары билимдүү жаштарга. Мен мисалы үчүн жеке өзүмдүн жашоомду эле ала турган болсом, менин өзүмдүн кыздарым кылган, түшүнгөн нерселерге мен түшүнбөйм. Демек түшүнбөгөндөн кийин сен ага мындай кыл, андай кыл деп башкара да калбай каласың. Ошондуктан билим деңгээлдери жетишпеген ушундай чоңдорубуздун отуруп алып туруп, билимдүү, илимдүү жаштарды башкарып туура эмес нерселерди кылып жаткандыктары албетте жаштардын арасында нааразычылыктарды, эң нааразычылыктардын келип чыгуу себептери мына ушул баягы башкаруу системасы, кары адамдар, билимсиз адамдар калып калды. Ал эми прогресс кетти алдыга. Балдар аларды карап отурбай эле өздөрүнчө үйрөнүшүп, өздөрүнчө алдыга кетип бара жатышат. Башкаруучу элита өздөрүнүн карапайым адамдарынын артында калып калды. Анан эч кандай башкаруу деген жок бул жерде. Ар ким өзүнчө, алардын мурдакы налог системалары, мурдакы ыкмалары эч кандай эч нерсеге жарабай калды. Мына азыр Белоруссияда ушундай болуп жатат достор. Дагы биз ушул коңшуларга кан төгүү болбосун, башка нерселер болбосун, ошону каалайбыз. Бул жерде дагы адам укуктарына каршы аябай ушундай нерселерди жүргүзүп жатышат экен.
көрүнүп жатат мына телевизордо деле, ушул YouTube'дан көрсөңүздөр абдан так маалыматтар бар. Ошол омондор келип кантип куралы жок адамдарды бир эки адам ушул кезде кайтыш болгондуктары дагы жөнүндө ошол милиция участоктарынын ичинде жарадарлардын жаткандыктарын көрсөтүп жатышат. Иши кылып достор, кандай болгон учурда дагы Белоруссияда бүтпөй эле кайра эми башталып жатат да. Бул нерседен биздикилер мындай абдан туура сабак алыш керек да. Анткени бизде ойлогон мынтип бир күн, эки күн коркутуп, анан камап, ушинтип койсо эле жалпы масса отуруп калат, коркуп калат деп. Демек, бул методикалар ошол илгерки колдонуп келген, ошондой кылып коркутуп, ошондой кылып адамдарды камап, бирден башчыларын камаган методикалар азыр жарабай калыптыр. Мына буга Белоруссиядагы мисал, чоң бир мисал болуп берилет да, Белоруссиядагы окуялар. Саламатта туруңуздар достор. Заманыбыз тынч болсун, аман эсен жүрөлүк. Сиздер менен мен Бакыт Сулайман.